Мына Бишкек шаарыбыздын атын алып жүргөн мына Бишкек Баатырга эстелик мына жакында ушул жерге тургузулат. Асыл мына астында постамент үстү мына мондай болуп даяр болгон. Мына үстү тетиги үстүндө чабалекей. Анан бул жерде болсо Бишкек шаарынын чагылдырышыптыр. Бул курулуш имараттар, этаж үйлөр. Бул жерге жазылган Бишкек Баатыр Кыргыз Республикасынын борборунун негиздөөчүсү. Бишкек Баатыр основатель столица Кыргызской Республики дейт. Бул жерде дагы англисче жазылган. Бул Солто эли, Солто урусунун аттуу баштуулары ушул марафон өткөрүп 10 миллион сомдун тегерегинде акча чогултуп ушул жерге Бишкек Баатырга чоң эстелик тургузулуп атат. Анын негизи маалыматтарда өткөн 20-жылдын 31-августунда эгемендүүлүк күнүндө ошол эстелик тургузулуп расмий түрдө ачылышы болмокта, бирок пандемияга байланыштуу бул иш бүтпөй калган. Мына быйыл жакында тургузулат экен мына. Эстелигин көпчүлүгүңүздөр көрүп атасыздар, жазалып бүткөн. Интернетте сүрөттөр бар. Мына ошол жазалган эстелик ушул жерге турат. Мына көп талаш тартыштар бар. Бишкек Баатыр болгонбу же Баатыр болгон эмеспи деген. Тарыхчылардын айрымдары ушу Баатыр болгон десе, көпчүлүгү Бишкек Баатыр болгон эмес. Бул ушул чүй жеринде, ушу азыркы биз жашап аткан Бишкекте биринчилерден болуп турукташып, көчүп конбой бир жерде жашап, чарбачыл адам болуп, дыйкан адам болуп туруп калган үчүн ошо Бишкек деп, Бишкектин айылы, Бишкектин чарбасы деп айтылып жүрүп, анан Бишкек деп аталып калган деген маалыматтар бар да. Анан айрым тарыхчылар болсо ушу Бишкек Баатыр болгон, аксыда төрөлгөн. Калмак баскынчылыгында 18-кылымдын баш жагында, экинчи жарымына чейин ошого катышкан деп дагы ушу жазып айтып, мындай элди ишендирүүгө аракет кылып келатышат да. Эми биз ал доордо жашабагандан кийин Бишкектин чын эле Баатыр болгонун же чын эле чарбачыл адам болгонун бир бетке айтыш кыйын, бирок санжырачылардын көбү элде айтылып калган маалыматтар боюнча Бишкекте ушу биринчи кезекте чарбачыл адам болгон деген басымдуу маалымат айтылат да. Байыз байке, Бишкек Баатыр боюнча эмне билесиз? Бишкек Баатыр боюнча негизи эки Бишкек деп айтылат да. Бирөөсү ким экен? Бирөөсү деле Солто, ал Баатыр дейт. Муну Мурат Алыбайке жакшы билет да. Бирөөсү Солто эмес, Сару деп чыкты. Сару деп, Сару деп. Солтодон бул Бишкек дейт. Анан бул Бишкекти көбүнчө чарбачыл иши болгон дейт да. Эң биринчи чеп мына Достук гостиницанын артында турбайбы? Ошол жер эски чептин ошол жерден аркылуу темир усталардын коргону күзлечине киребиз. Ушул эки болгон дейт. Бул жерге көп темир усталар көп чогулган деп мен укчу элем да. Мындай так маалыматын билбейм да, чынын айтайын ошо. Ол Бишкектин эмеси күмбөсү азыр жаңы мечит салынбадыбы? Ошол жерде болчу деп айтылат, Кийин эле бузулду дейт, Үскөр кинотеатрында да ошол жерде болчу деп айтылат. Кийин эле бузулду. Ошону билбейт экенмин, мен бул жөнүндө эмем жок да. Бирги Бишкек Баатыр ошо Саруу деп Мурат Алыбайке айтып жүрөт. Бул Бишкек Солто депчи. Ошол Сарууда Бишкек Баатырдын баатырлыгын да көп жерде эскерилбейт да, мындай эски тарыхый булактарда. Жок, чын эле жок. Анан тиги ошол айтып атпайбы ошол. Мурат Алыбайке баягы 40-45 жылдан бери санжар иликтеп жазып жүрбөйбү? Солтолордун тарыхындагы китеп чыгарганда. Ошол киши билет. Эштек би Солто бийдин санжарасы депчи. Ал киши айтып атпайбы ошол бул Солто Саруудан чыккан Бишкек Баатырдын эрдиктерин ушул жака чаптап аралаштырып коюшкан деген маалыматты айтып атат да. Саруудан Бишкек Баатыр бар дейт. Негизи жалпы кыргыз эли билет да, бул Бишкек Баатырды, бул баатырдыгы жок, Баатыр катары эстелик тургузганга болбойт деп, бул 2010-жылга чейин Улуттук илимдер академиясынын ичинде тарых институту бар да. Ошондогу тарыхчылар башка тарыхчылар да каршы чыгып эстелик тургузбай уруксат берген эмес деп айтат да. Мэриядагы жер бербей деп.
Андан кийин ушул биздин Сонто туугандар биригип марафон өткөрүп 10 миллион сомдой акча чогултуп, анан кийинки мэрлерден ушул жерди алышып, анан эстелигин тургузбадыбы. Эстелигин жазатты былтырчы. Былтыр 31 августта турмакта, эгемендүүлүк күнүнө карата ачылмакта. Мына могул эле алдында турат. Тетиеде постамент турат. Анан былтыр пандемия болуп калып, ал ишке ашпай калды. Бу йыл жакында тургузат го, бүтүп калган турбай почти. А берки негизи эмесичи? Жазалган, эстелиги даяр да. Ат мингенби? Ат минбей эле турат мындай. Ал эме бар. Жок, боюнчусун чарбачылык иши деп койгон да. Себебинде могу. Бул ошолор жана тарыхчылар эме нааразы болуп жана уруксат бербей чыкканына караганда бул жана Кылыч Карматбай, Батыр катары жазатпаса керек да. Ана жөн эле турат да, бирок интернеттен карасаңыздар ошол жазаган скульптордун автору менен жүрөт да. Бирок могу жерде Бишкек эме биздин Борбор шаарынын атын алып жүргөндөн кийин могу жерде мындай Бишкек шаарынын элесин бериптир да. Мен тет алыстан көргөндө бул эмне тиги рун тамгаларыбы же байыркы тамгаларыбы деп атканбыз да. Же алыстан ошондой көрүнүп атпады эле. Жакын бар астынан тартып коюшпайбы. Көрдүм, ооба, үйлөр экен. Бишкекти чагылдырган турбай. Бишкекти чагылдырыптыр да. Мына даана Бишкек көрүнөт экен да бул жерден. Беш этаж, 9 этаж, 3 этаж дегендер бар экен да мунун. Ала Тоо аянтына жакын жер. Ала Тоо кинотеатр менен Маданият министрлигинин ортосундагы эл көп өтө турган жакшы жер да. Ушул жерге буйруса Бишкек Баатырдын эстелиги тургузулат жакын арада. Бишкек Баатыр боюнча маалыматтарды билгендер үн кошуп пикир калтырсаңыз да. Жерге талдан качан келгенсиңер буяка? Айсыл келген. Мен 2014 келген. Мен алмаармы? Жарандык алмаармы? Жа кайрылман болуп жүрөсүңөрбү? Жок, жарандык алып жатам. Тез эле алдыңарбы, кыйналбы? Канча убакытта алдыңар? 1 жылда. 1 жылда, э? А могу Бишкек свет кара эметип аткан, тургузуп аткан турбайбы? Силер ошондо иштеп атасыңар да, Бишкек. А могу жерде силерде маалымат барбы? Могу Бишкек Баатыр жөнүндө маалымат дагы жазышат бекен? Же болдубу жазуусу? Жазыш керек да. Бишкек Баатырдын жөнүндө маалымат бериш керек да беңгерчи. Жөн эле Бишкек Баатыр Кыргыз Республикасынын борбор негиздөөчүсү деп койгон турбайбы? Бишкек ким болгон, кайсы кылымдарда болжолду жашаган, эмне элдиги бар, эмне кылган, кыскача жазыш керек да. Билбегендер толтурат, а Бишкек деп эле коет. Кимдин баласы, атасы ким, ата теги ким деп. Манас шаардык, Манасты эле койсо болмок. Эми башына Манас кылганда жакшы болмаган аны. Ошол убакта Манас болуп кетсе болот. Эми ушунча болду эми Бишкек болуп калды. Кийин өнүгүп. Кийин өнүгүп жакшы болуп калганда, башкача болуп калганда Манас болуп которулат буйрусачы. Азыр которгон экономиканын чама чаркы чакта. Бирок ошо биздин сунушта могу жерге эми кандай тарыхый инсан болсо да кийинкилер билбей атпай, жаштарчы билбейт да. Жок, анан Бишкек Баатыр жөнүндө могу жерге бир таштан чегип же бир темирге деле сонун кылып жазып коюш керек да алдыначы.